Бүгін бізде қонақта сценарист жана режиссер жана ошондой эле азыркы учурда чыгып жаткан Акча сериалындагы жаратманы Радик Эшимов бізде қонақта. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жана ошондой эле ошол эле сериалдын баш каармандардын бири Бегайым Асанакунова бізде қонақта. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кош келипсиздер. Буга чейин Радик бек айтып калганда, аябай ишим көп болуп атат, аябай ишим көп болгондуктан дагы башым айланып калды депчи, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн да келгениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Чакырганыңызга рахмат. Андан кийин биз дагы бүгүн угармандарга да айтып өтөлү. Бүгүн биз конокторубуз менен ошол чыгып жаткан Акча сериалы тууралуу, Тасма сериалы тууралуу сөз кылабыз. Алгачкы эле суроом болсун. Бул суроо бардык эле көрөрмандардын суроосу болуш керек. Сериал канча сериядан турат жана канча бүтөт? То есть канча сезон болот, канча сезон болот? Ошол тууралуу маалымат бере аласыздарбы же азырынча ал бенде сыр болуп туруш керекпи? Негизи сырдын эмес, азыр эле ошо Бегай менен сүйлөшүп атканбыз. Биздики сезон негизи Кыргызстанда башында сериал идея болуп келип атканда, бир эле сезон болуп жазылат, анан элге жакса, эл сураса, экинчи, үчүнчү сезон болуп уланып кетет да. Бир сезон менен бүтпөйт окшойт. Азыркы мындай кызыгууга караганда, азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп атат. Биринчи серияңыздар 600 көрүүдөн ашыптыр. Караган мага 600,660 экен да. Экинчи серияңыздар 200дөн ашыптыр да. Куттуктайм деп. Бир жума өтө элек ошо чыккан. Бир жума. Негизи 8 серия болот. Бир серия 40 мүнөттөн. Жакшы. Андан кийин негизи буга чейин бир гана кыргыз индустриясында, кыргыз кино индустриясында комедия басымдуу кылып келген да. Анан сиз мунусунда бир башкача жанрга өтөйүн деп турсуз. Ошол чечим каяктан келди? Кантип келди? Өзүңөр эле айтып кеткендей, комедия аябай көп болчу. Негизи өзүм дагы буга чейин бүт кылып аткан нерселердин баары, сериалдар, кинолордун баары эл эмне дейт, бул сериал болбой калат го, бул долбоор. Ал дагы комедия болчу, комедия, сатира. Скетч-шоу сыяктуу. Скетч-шоу. Ошо 6 жылдын ичинде мен аябай тажадым. Ошо комедия жанрынан, кичине комедиядан эс алып туруп, башкача бир нерсе кылып көрүш керек деп ойлоп аткам. Жана соц тармактарды, ошо YouTube'тун ой пикирлерин карасам, мен эле эмес, ошо бүт эле Кыргызстанда элдер тажады окшойт, анткени аябай көп болуп кетти. Ошон үчүн кичине башкачараак эксперимент кылып көрөлү деп чечкенбиз. Андан кийин жогоруда айтып өтпөдүкпү дагы, ушул сериал азыр коомчулуктун кызыгуусун жаратып, жакшы көрүүлөрдү топтоодо, мындай көрөрмандар көп эле да, азыр көбөйүп атат. Андан кийин мунун дагы бирден бир себептери бул актер экен да, актердук состав экен. Азыр сиздердин ошол тасмаңызды карап отурсак, дээрлик бардыгы профессионал актерлор экен да. Ошолордун бири мисалы Бегайым Асанакунова бүгүн бизде конокто да. Ушул тасмага кантип келип калдыңыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул тасмага кастинг аркылуу эле келдим. Ошол 1-1 студиянын кастинг директору мага жазды, Айдежи. Инстаграмдан жазып, кастингге келип бериңиз деп чакырган. Анан мен барып, видео пробага бардым биринчи. Радик байке, ошол Виктор байке барып көрүштү. Ошол жактан видеого тартып, видео проба болду. Өмүрбек байке менен экөөбүз ойноп көрдүк. Ошо 2 тур менен өттүм. Биринчисинде баргам, андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра экинчисине чакырып, ошол 2 турга баргам да. Сонун экен да, бирок сиз буга чейин көбүрөөк театрда көп роль жаратат экенсиз. Анан театрдан киного өтүү сизде кандай болду? Айтып калышат го, театрда роль жаратуу таптакыр башка, кинодо таптакыр башка депчи. Кинодо туруп дагы театрда ойногондо ойноп кетет экен да, кээ бир актерлорчу мындай. Ошол айырмачылык сизге кандай сезилди? Театрда мен частный театрда иштеп баштадым жаңы эле. Анан театр менен кино эки башка нерсе да. Ошол чындыгында экөөнү мындай экөө эки башка экенин билип, ошондой аткарыш керек да. Анан билбейм, аракет кылдым. Мындай жашоодогудай ойногонго. Эң чоң айырмачылыгы эмне экен, же кыйынчылыгы, же сизге жаңычылыгы? Эң чоң айырмачылыгы ошол жөнөкөй эле ойнош керек. Мисалы театрда драма кошулат, театрда көбүрөөк аябай мындай выразительность көбүрөөк болот да. Анан да айтып калышат, негизи кинодо монтаж бар, ошо монтажга ишенербиз деп айтып калышат го актерлор. Сизде андай болгон жокпу? Болду. Кээ бир дубльдар болду, аябай көп дубль тартылган. Ошо кайсы дубльдар болду? Кызыктуу болуп калды. Көп дубль тартылган.
эң биринчи күн биринчи күнү болду окшойт. аябай толкунданып коркуп аткан болчумун, анткени ал жакта чоң тажрыйбалуу актерлор дагы бар болчу. Анан ушундай чоң топко дагы барып барганда аябай толкундандым, корктум, анан бир аз ачыла албай, анан ошол биринчи күнү көп дубльдер болду да. Ооба. Сиз да режиссер катары ошол Бигайымдын кайсы сапаты, кайсы балким өзгөчөлүгү ушул ролго каарманга төп келет деп ойлодуңуз? Негизи башында сценарий жазылып атканда башкы каарманга, Азиздин каарманына Омурбек болот деп ойлогом эң башында. Ошого жазылган Омурбек Израиловго. Анан ал өзү даярданып, спортзалга барып, ошо кичине салмак неметип, ошо вес набирать этип даярданып жүргөн да. Анан бизде главная женская роль дегенде эле ошол проблемаларга такалып калабыз, анткени актрисаларды мындай азыр еще көп ой пикирлер болуп атат. Негизи сериалдарды, кинолорду көргөндө жаңы ошо беттерди ачпайсыңарбы, жаңы актерлорду карабайсыңар деп, анан кастингке мен бүгүн карап аткам, неме чек-лист 57 кыз келиптир Аселдин образына. Ошо театрлардан, неме мындай модельный агентстволордон кыздар. Анан Бигайым келгенде эле, биринчи күнү эле келгенде бизге аябай жаккан Бигайым. Бигайым анан дагы бир кыз бар болчу. Анан ошо Бигайымды эле алабызго, бирок дагы бир неме мүмкүнчүлүк берип көрөлү, дагы бир башка кызга. Ошол финалга эки эле кыз өткөн, экинчи этапка. Ошо экөө тең келип туруп, анан Бигайым 100% өтүп кетти бизге. Всё, Бигайым болот экен деп. Мага эмнеси жаккан, бул биринчиден сценарий жазылып атканда кээ бирде актерлорду элестетесиң, кээ бирде мындай жөн эле бир мындай мүнөздү элестетип, образды элестетип, мындай силуэттерди элестетип жазылат да, ошондой кыз болот депчи. Анан Бигайымды көргөндө, ошо жазып атканда примерно ушундай кызды элестетип атканбыз деп. Жаныбызда ошо Биктур Русенов деген бала бар, ал сценарий жактан, креатив жактан көп жерден жардам берди да ошо сериалга. Ал дагы ошо Бигайым жараштыктуу экен деп биз Бигайымды көрө электе Бигайымдай кызды элестетип атканбыз да. Ошонусу жакшы болду. Анан Бигайым биринчи эле күнү келгенде бизде Омурбек негизи ал уже мындай тажрыйбалуу актер да, ал өзү баштайт, мындай доминациясын баштайт. Ошондо дагы Бигайым биринчи күнү уялды окшойт, анткени ал эми ал агай болуп калды. Ошо ал сразу тамашалап мындай негизи актерлордун ошондой немеси бар экен да, мындай привычкасычы, мындай актерлордун окуучулары келсе, аларга кыйын болуп, мынтип тамашалап кана ойночу деген деп туруп, мындай башка жаңы эле келген актерлор кичине эметип толкунданып калышат экен да. Бирок Бигайым 10-15 мүнөттөн кийин эле сразу образга кирип ойноп баштады да. Ооба. Анан ошол жактан да тактоочу да бир суроо бергим келип атат. Негизи эле мындай ар бир тасманын же болбосо сериалдын аркасындагы кадр сыртындагы дагы бэкстейдждер болот го. Мисалы каст болот, ошол касттын ичиндеги атмосфера кандай болду сиздерде? Мисалы Бигайым сизге бергим келип атат. Сиз жаңы келдиңиз, айланаңыздан баардыгы жалаң тажрыйбалуу актерлор, актрисалар. Анан оошол учурдагы мындай атмосфера негизи кандай экен актерлордун арасында? Чогуу иштеген, мындай съемкалар тартылган. Биз көрүп калабыз да, мисалы, ошо кадр сыртындагы кадрлар депчи, сонун болуп бири-бирин тамашалашып жүргөн болот, ойношуп жүргөн болот, туулган күн менен куттукташат да. Бул Акча сериалынын кастында кандай болду сиз үчүн? Акча сериалында абдан сонун болду. Мен мурда 1-1 студиянын ошол мурдакы проекттерин көрүп жүрчүмүн. Дайыма ойлонуп жүрчүмүн, мен да катышып калсам экен, кандай болду экен деп ойлонуп жүрчүмүн. Анан ошол биринчи күнү келгенде ошол жакта отуруп, мен чын эле катышып атамбы, чын эле тартылып атамбы деп аябай ушундай башкача сезимдер болду. Анан баардыгы сонун кабыл алышты. Ал жакта атмосфера сонун атмосфера болду. Мындай достошуп кеттиңизби бат эле ошол атмосферага кирип, достошуп, азыр сагынып атасызбы ошол учурларды? Ооба, аябай сагынып атам. Эң акыркы күнү дагы мындай бир аз грустинка болгон да. Бүгүн акыркы күн. Ошо акыркы күн качан болду эле? Акыркы күн деген сентябрдын немелери болду. Сентябрдын орто жактары болгон. Жакын арада эле болгон туруп, Анан кийин ошол жогоруда белгилеп атпайбы, сиздин партнерыңыз ошол Омурбек Израилов өзү дагы тажрыйбалуу актерлордун бири да. Анан кийин ошондой актер менен чогуу ойнош кандай экен? Мындай тескерисинче жардам берип атпайбы? Мындай могул жерде мондой кылсаң көбүрөөк мындай эффективдүүрөөк көрүнөсүң деп балким кеңештерин берип.
ооба же тескерисинче Разибек айткандай мындай кыйынсынып турдубу? жок, башында кастингке келгенде эле ошол Өмүрбек агай жардам берип аткан, бул жагын мындай кылалы, мындай ойноп көрөлү деп. Анан ошол съемка болуп атканда дагы бул жагын мындай эле кылып койбой, башкача бир нерсе кошуп коелу деп дагы өзүнүн кеңештерин айтып, өзү дагы аткарганда жардам берип атты. Ошо Өмүрбек жөн эле ойноп кетпей мындай неметкиси келет да, ошо чыгармачылык жакка көбүрөөк салым кошкусу келет ал. Мындай өзүнүн образдарына, жанына партнерлоруна жардам бергиси келет. Ошо экөөңөр ошо чогуу ойногонуңар аябай жакшы болду окшойт. Бири-бириңерге жардам берип. Болот го азыркы сериалдардачы химично деп коет го эки пара. Химия. Негизи эле ушундай сериалдарда башкарман менен айым менен эркектин ортосунда ушундай бир уюм болсо, сериалдагы мындай ийгиликтүү болот экен да, анткени фанаттар болот. Фанаттар мындай фанаттар үчүн бул кызык да. Алар ойлошот негизи эле сырттан караганда ошол кинодо кандай болсо, жашоодо дагы бири-бирин жакшы көрүп калышат деп ойлошот да. Ошон үчүн дагы мындай кызыгуу жаратат да, ушундай химия болгон параларчы. Анан кийин дагы сонун дагы суроом бар. Касттын бардыгы негизи эле жогору айткандай эле профессионалдуу актерлор экен да. Бирок буга чейин бир ушул кыргыз кино индустриясында баш жагын карасак, ырчылар тартылган да көбүнчөсүндөчү. Андан кийин бул мындай ойго алып келет экен. Башында ошол кыргыз калкын, элди кинотеатрга көндүрүш үчүн, кино тасманы көрүүгө үндөш үчүн балким башында ошондой ырчылар тартылгандыр. Ал эми азыр болсо элди көндүрүп алгандан кийин ошол эми тасманын сапатынын үстүнөн иштейли деген максатта азыркы учурда жалаң профессионалдар менен иштеп жаткан учурубуз болуш керек, Негизи ошондой элем, анткени маркетинг жактан башында элдер, мисалы биринчи мен Кошунан тандабайт сериалды тартып атканда, ал ошол учурда билгем, что элдер сериалдарга көнө элек, мисалы. Анткени ал сериал чыккан атканда ошол убакта башка сериалдар жок болчу да. Акыркы сериалдар там 10-15 жыл мурун там Апамдын махабаты, Чиркин өмүр сыяктуу сериалдар чыккан. Анан ошол сериал чыккан атканда ойлогом, эми эл башында ишенип көрбөй коюшу мүмкүн, ошон үчүн көргөнгө мындай популярдуу жылдыздарды тартыш керек деп. Аудитория чогултуш керек болчу. Аудитория чогултуш керек болчу. Жана касттын жарымы ошондой болуп, жарымы башка там тамашоодогу кесиптештерим, там ошо досторум, ошолор менен чогуу кылганбыз. Жана ошол сериалдан кийин түшүндүм, ал сериалдан кийин көп жакшы сериалдар чыгып кетпедиби? Негизи азыр бизде элдер көнүп калды, жана элдер азыр неме айырманы билет да, профессионалдуу актер менен мындай блогер же ырчы, тамашоочу актердун айырмасын билет да, ойноп аткандан элечи. Анткени эми профессионалдуу актер бул актер. Ошон үчүн азыр ошол чыныгы актерлор менен иштегенге аракет кылып атам. Эми чыныгы актермун деген кайсы? Профессионалдуу окугандар. Эми биз өзүбүз деле түшүнөбүз. Мен деле режиссураны окуган бүткөн эмесмин да. Азыр эле ошол менин окуум бул теория эмес, практика менен эле келип атат да. Мен кесиптештерим дагы ошо тамашоодогу бүт баары эле биз чогуу отуруп калганда айтышат, ошо биз негизи мындай ойногонубуз башкачараак болуп калат экен, биздин ойногонубуз кичине утрирование болуп калат экен, мындай драматургия менен ойногонго биз үйрөнүшүбүз керек деп биз өзүбүз дагы билип калдык да. Ошон үчүн жана каст демекчи бир суроону унутуп калыптырмын да. Сизге бек айым Радик мырза кандай режиссер экен? Негизи режиссерлор айтып коет го, мындай стереотипный ой бар го. Режиссер аябай мындай орусча айтканда строгий, мындай оюн талаасында урушуп, жине келип, мындай сөз жатабаса, катуу өзүнүн ой пикирин билдирипчи. Сиз үчүн Радик Эшимов кандай режиссер болду? Радик Беке менен иштеген аябай сон жеңил болду. Радик Беке мындай суроолорду мен жок болгондо бериш керек. Радик Беке акырын эле айтып коет да, мындай кылып көрсөң деп. Анан иштеген ошо жеңил болду, аябай сон болду. Негизи мен ойлойм, айтып кетпедиңизби, стереотиптер бар депчи. Ошондой режиссерлор азыр деле бар. Мен өзүм ошондой режиссерлор менен иштешип көргөм. Площадкада кыйкырып, урушуп, баары коркуп, тиякта агай урушуп атат, болгула батыраак депчи. Мен ойлойм, азыркы режиссерлор, азыркы вот жаңы мектептеги режиссерлор баары команда менен бир гармонияда болуп иштеп, баары командада ар бири өзүнүн ойлорун айтат. Режиссер бул
жыйынтыкты чечкен, ошол полностью окончательный вариантты полностью решать эткен адам да негизичи. Бирок ага чейин башка ошо департаменттеги неме ар кайсы департаменттеги неме иштеген балдар менен, мисалы художниктер менен, операторлор менен кеңешип, сүйлөшүп, бир чогуу чечим кылса, жакшыраак болот экен да жумушчу. Анткени ар бир адам ошо площадкада иштеп аткан ошол проектке күйөт да. Мынтип баарына кыйкырып урушуп, жок, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген бул эски мектептеги режиссерлор болуш керек деп ойлойм. Менде мындай тескерисинче сиз да айттыңыз го бир ойчу, ошондон тескерисинче бир ою бар болчу да. Мисалы режиссер кино тартарда, сценарий жазарда өзүнүн элеси болот, өзү элестетет, кандай болуш керек, бул актриса кантиш керек, бул сцена кандай болуш керек деп баары элестетет. Андан кийин башкалар эле келип өз пикирин билдирип атса, тиги режиссердун башы айланбайбы, тоскоол болбойбу деген ой болчу да. Анткени эми бүт баары эле ойлорун айта берсе анда бардак болуп кетет да. Мен именно департаменттен баш өкүлдөрүн айтып атам. Жанагы башында ошо сценарий жазылгандан кийин сценаристтер менен сүйлөшөбүз, кандай болот, ошо визуал кандай болот, анан художниктер менен, оператор менен отурганда баарыбыз чогуу сүйлөшөбүз. Анан площадкада уже тартып көрүп атканда, мисалы актерлор киргенде, актерлор өзүнүн ойногону менен дагы үстүнө кошот да. Импровизация болуп кетет да. Импровизация болуп кетет, же болбосо көп актерлор мисалы өзүнүн карманын соавтору болуп кетет да. Ошондо анан балким мынтип көрбөйлү, тигинтип көрбөйлү деген бул наоборот сонун нерсе да. Ошол учурда анткени башында элестетип алып туруп анан тартып атканда көп жерлеринде окшошпой калат да. Анткени элестетип атканы менен анан мына реально келгенде что-то могул сөздөр алып эле койбойлу деп көп актерлор айтат. Кээ бирде актерлор текстти карап алып айтпай, бирок өздөрү билдирип коюшат да, кичине текст окшошпой калганын, анан давайте өзгөртүп көрөбүз деп неметебиз да. Анткени актерлор биз сценаристтерден караганда көбүрөөк билет да. Алар анткени ошол сөздөрдү сүйлөп берет да. Биз аны ойлонуп туруп жазып салдык, актерлор сүйлөп атып түшүнүшөт да, могу окшошпой атат депчи. Могул жеринде сүйлөмдү кыскартыш керек, жазатыш керек деппи? Ооба. Андан кийин ошол тууралуу дагы бир өзүңүздүн дагы айтканыңыз бар экен. Орусча ойлонгон үчүн биринчи сценарийди орусча ойлонуп, анан кыргызча котором депчи. Ошондо дагы тиги профессионал актерлор сизге кыргызча туура которгонго жардам беришет деп. Ооба. Ошондой да бар экен, ооба. Андан кийин дагы сонун бир суроом бар. Азыр бул сиздин акча сериалыңыз криминал, боевик, экшен жанрына кирип калат экен да. Бул деген кыргыз киноиндустриясында алгачкы ушундай жанрдагы сериал болду деп ойлойм да. Буга чейин дагы ойлоп көрсөм, бизде кыргыз киноиндустриясында ушундай жанрда кинолор бар беле деп карасам, 2000-жылдарда бар экен да, жанагы Башаламан деген тасмалар, Аят деген тасмалар, алар дагы ушул эле жанрдын тасмаларына кирет да. Андан кийин бирок ал замандардан кийин бир ортодо кечке комедия болуп кетти дагы. Анан сиз кайрадан ошол жанрда алып келип атасыз да. Бул да сиз үчүн сыймык болуш керек Азыр мен негизи бул жөнүндө ойлонбоп турмун. Бул жанрды тарткан оорураак болуш керек. Анткени азыр мисалы бигайым башка кинолордо да тартылып көрдү да, башка жанрларда. Именно бул жанр экшен, боевик болгондуктан биякта графика көбүрөөк керек, CGI көбүрөөк керек, кээ бир моменттерде каскадерлор болот, анан бигайым менен аябай оор сценалар болгон болчу. Аларды мисалы биз 10-15 секундтук сценаны бир күндөн ашык тарттык да. Бир күн бир локацияда, анан башка локацияны салып туруп, анан ошол эле учурда биз ошол эле сценанын уландысын башка күнү тартып, там ал көргөндө 15-20 секунд эле болот да. Ошо оор болгондуктан көбүнчө комедиялар тартылып атат го деп ойлойм. Анткени комедия тарткан жеңилирээк, жазганы эми мага жана менин ошо досторума, кесиптештериме жеңилирээк болуп атат да. Анткени биз 10 жылдан ашык ошо юмор менен электенип жүрүп, анан киного келгенде эми эмне кылабыз, эми ошо юмор кылабыз. Жазганы жеңилирээк, ойногону жеңилирээк, анткени өзүбүздүн актерлорубуз бар юмор кылган. Именно кыргыз фильмден кинолор аябай аз болуп атпайбы ошо? Бигайым подтвердит, кыргыз фильмден кинолор аз, а мындай ошо жеке частный компаниялардан, мисалы Тамашоу, КВН балдардан өздөрү ошо неме расходдорду, каражаттарды жаап туруп, өздөрү тарткан кинолор көп болуп атат. Азыр негизи эле индустрияда ошо Тамашоунун кинолору да, азыр кинотеатрларда карасаңар,
1-2 кино турат болуш керек, кыргыз фильмден чыккан. Калганын баары эле тамашалоо да. Ошон үчүн комедия көп болуп атат окшойт да. ооба. Анан кийин суроондун максаты ошол болчу да, сиз сыймыктанып атасызбы ошондой жанрды кайрадан алып келгениңизге? Мисалы мен оюмда бар да, бул деген жанрды сиз кайра тарттыңыз да. Андан кийин башка режиссер дагы тартса болот турбайбы деген ой келди да. Анан сиздин ошол биринчи сериалыңыздан ошол жанрды кайра алып келгениңизден дагы кийин дагы ошондой тасмар эми тартылып баштайт го деген ой келип атат да. Бул жактан сыймыктанып болушум керек, анткени мен ишенем 2023 жылы ушундай жанр сыяктуу кино, сериалдар көп чыгат болуш керек. Анткени эл дагы ушундай жанрга суусап калыптыр да. Мындай комментарийди карасаң дагы ушундай кино тартканга разыбыз, рахмат деген көп комментарийлер бар экен да. Анан комментарийлердин негизи эле баардыгы көбүнчөсү мындай жакшы экен да. Сиздер да карап атсаңыздар керек, Биринчи серияныкын карагам. Башында чыкканда 1 саат, 1,5 сааттын ичинде мага аябай көп комментарийлер Аселди ойногон кыз аябай сулуу экен деген комментарийлер көп болду. Жана Инстаграмын калтырып коюңузчу деп. Ошо Инстаграмын калтырып койгулачу. Мага директке дагы жазыптыр, Аселди ойногон кыздын Инстаграмын берип койчу, брат деп. Анан ошо бизде башында неме бар болчу. Мурбек менен ошо Бигайымдын экөө чогуу жүргөн, ошо отношения мамилесин көргөзгөнгө ал үйүнө келип, ошо экөө чогуу кучакташып жаткан. Ошол боюнча көп ой пикирлер жазып. Ооба, мындай дагы мен да байкап калдым, кыргызга туура келбейт деген сыяктуу бар экен да. Кыргыздар өчпөйт деп. Кыргыздар өччү эле деп. Бул сцена жөнүндө биз ошо Байкуш кино тасмасынын премьерасында Айсанат Умурбектин келинчеги, ошо биз чогуу сүйлөшкөнбүз. Ошол сцена жөнүндө айтып берсем, анда мен биринчи серияны көрбөй эле коеюн деп айткан да. Тамашалашыпчы, бирок Айсанат дагы ошо Умурбекте биз актёрбуз да, Бигайым ошо профессионалдуу актёр, биз мындай көнүп калганбыз, биз көргөзө эле коебуз деп ошондой. Бирок ал кадрда эпизоддо аябай мынчалык сөз уга турганда деле бир нерсе бар деп деле ойлогон жокмун да менчи. Ошо мен негизи билбейм, балким башкалар үчүн ушундай болушу мүмкүн. Сизгечи кандай комментарийлер келип атат? Ошону биринчи күнү тартканбыз, биз. Жок, ал ортосунда болчу. Ортосунда болчу. Биринчи күнү кайсын тарттык эле? Биринчи күнү ата энеси менен жолугушуу. Экинчи сериясында. Ошол сцена. Сиз дагы комментарийлерди карап жатасызбы? Сизге дагы кандай смстер, сүйүү билдирүүлөр келип атабы? Биринчи сериясындагы комментарийлерди карап чыккам, ошо мен да таң калгам, аябай көп болгончу. Анан Инстаграмдан дагы жазып атышат, жакшы ойноп турсуз деп. Ошо. Андан кийин сиз буга чейинки сериалымда кемчиликтер бар, кээ бирөө жакпайт деген экенсиз да. Бул сериалыңызда ошол кемчиликтерди оңдодуңузбу? Жагып атабы бул сериалыңыз? Ооба, мунусунда кемчиликтер бар, бирок аябай эле аз да. Бирок кемчиликсиз болбойт, идеалдуу болушу. Идеалдуу болбойт экен баары бир. Бирок мен мисалы өзүмө идеалдуу болду десем, анда жумушум токтоп калат го дейм. Баары бир идеалдуу, мен үчүн идеалдуу болбойт экен, бирок мунусунда мага эң жаккан ошо актерский каст, аябай жагат. Аябай удачный болду окшойт деп ойлойм. Мурунку сериал кинолордо ошол актерский каст жактан көп неметип кыйналып калчубуз да. Мунусу аябай жакшы болду. Ооба, мунусунда бардыгы профессионал актерлор, ар бир актер дагы өз образына төп келген мындай сон болуптур да. Андан кийин мындай дагы суроо бар да. Негизи эле азыркы учурда кээ бир тасмаларды карасак, алар деген бир кайсы бир китептин негизинде тартылган, бестселлер китептердин негизинде тартылган. Ошол китептер аркылуу алар өздөрүнүн өз өлкөсүн таанытышат, өз өлкөсүнүн тарыхын таанытышат да. Андан кийин сиздерге суроо, сиздер кыргыз адабиятынан кайсыл чыгарманы тарткыңыз келет? Сиз тартылгыңыз келмек эле, кайсыл образды жандандыргыңыз келмек эле? Бигейм биринчи жооп берсин. Мен негизи бүт эле ролдорго ачыкмын. Бүт эле ролду ойноп көргүм келет. Аябай кызыктуу. Анан мындай китеп окуп атканда болот болуш керек, ушул каарман аябай жактырып калып, ушул китепти аябай жакшы көрүп калдым. Сонун экен, ушуну аткарып көрсөм сонун болчудай деген ой келди беле? Ошол ооба келген. Чыңгыз Айтматовдун көбүнчө чыгармаларынан ошол жактагы каарман кыздардын ролдорун ойноп көргүм келген. Кайсы? Жамилянын ролун ойноп көргүм келген. Анан Алимандын ролун дагы ойноп көргүм.
ойноп көргүм келет. Балким кийин ойноп калышым мүмкүн. Буюрса дейсиз. Сизге? Мен негизи Чыңгыз Айтматовду орусча окугам. Жана биринчи ошо окуган китебим «Ранние журавли» болчу. Ошол китеп мага аябай дагы эле ошо эң жактырган китеп ошол деп айтсам болот. Анткени андан кийин көп Чыңгыз Айтматовдун башка чыгармалары менен таанышып, бирок «Ранние журавли» мага аябай биринчи окуп туруп аябай жиним келген да башында. Анткени аягы ачык финал болуп калат да. Анан бир ай ойлонгом аягында эмне болот экен, эмнеге ошентип жазып салды, балким уландысы бар. Анан ошондон кийин азыр сценарийлер жазып атканда баягы ошо мурда жиним келип жүргөн эмоцияларды азыр ошол сценарий жазып атканда ошолорду кошуп туруп көп азыр мисалы сериалдар мен неме сценарий жазып атканда көбү ачык финал менен бүтөт экен да. Анан ошо «Ранние журавлины» мага жагат, анткени жаш актерлор менен тартса аябай сонун болмок деп ойлойм. Ошону да жагынчылап тартып көрсө болот деп ойлойсузбу? Ооба. Негизи ошо согуш убактан жана тарыхты карасам мага «Светличница» Кайназарова деген немеси аябай жагат. Ошону дагы согуш убагында тылды көргөзүп, ошо көп аялдар калып ошо иштеген ошол ситуацияларын көргөзгөнгө, мне кажется, ошо аябай сонун болмок да. Ооба. Анткени бизде дагы көп эме болот, семинарлар болот. Түркиянын дагы актерлору келет да, алардын бир сөзү эсимде калып калыптыр. Кыргызстанда аябай окуя бай экен дейт да. Сценарий жаза турчу эле дайра окуяңар бар экен, тарыхыңар аябай кенен экен дейт да. Бирок киноңорду карасам баардыгы эле комедия экен деген да. Баардыгы эле комедия, той, туугандар ошо. Ошондон улам ушундай суроо жаралат да, биздин өлкөнү таанытыш үчүн кандай тарыхый тасмаларды тартмак элеңер деген дагы суроо болду да. Мисалы 16-жыл боюнча Үркүн ошол негизи көп жылдан бери ошол идея келип жүрөт. Ошол тема боюнча бир жакшы кино же сериал кылып көрсөкпү деп продюсерлер менен дагы калп айтпасам 3-жыл уже сүйлөшүп атат окшойбуз ошол боюнча. Негизи каражат аябай көп кетет экен. Эмнеси жакшы, бизде актерлор бар, бизде техника бар, мүмкүнчүлүктөрдүн баары бар, бүт ошо такалып калган жер ошо каражат эле да. Ошол жакшы финансирование табылса, ошол боюнча, ошол тема боюнча кино же сериал кылсак жакшы экен. Бизде угармандарга жана ошондой эле көрөрмандарга белгилетөлү, азыр чоң экран программасы, бизде конокто режиссер жана сценарист Радик Эшимов жана ошондой эле Акча сериалынын баш каармандарынын бири Бигайым Асанакунова бизде конокто. Эгерде сиздердин да сурооңуңар болсо, биздин WhatsApp номерге жөнөтсөңүздөр болот. Биз сөзсүз түрдө ал суроолорду биздин конокторго узатып жообун алганга аракет кылабыз. Биздин WhatsApp номер 0555 15 102 90 сиздер үчүн кызматта. Андан кийин дагы андай режиссер жактан дагы суроо бергим келип атат. Сиздерде мисалы насмотренность деген бар да. Ошол ар бир сериалды же тасманы тартып атканда бир кандайдыр фишкаларды кошосуздар, же ужастан баштап, там комедия, хоррор, триллер, бүт жанрлардан да. Анан IMDb рейтингтен там 9-6 оценкадан баштап 4кө чейин бүт кинолорду көрө берем да негизичи. Анан билбейм, негизи там мисалы тамакты жакшы жасаганга ошо просто опыт керек да, жакшы пробовать жаза бериш керек. Демек балким туз кем болуп калат, балким пробовать делать, ошо кино деле ошондой болуш керек. Улам тартып отуруп, андан кийин ошол жөндөн пайдаланат, Анан айтып калбадыңызбы, өзүм үчүн да кызык болуп калды. Күнүгө кино көрөм, анан кийин рейтинги жогорусунан дагы төмөнүнө чейин көрөм депчи. Андан кийин биз да кино издеп жатканда, кино издеш үчүн эле көбүрөөк убакыт коротобуз да, кино тандаганга дагычы. Андан кийин ошол төмөнкү рейтинг менен жогорку рейтингдеги тасмалардын айырмасы эмне экен? Мен анткени кино тандап атканда бир гана ошол жогорку рейтингди тандаганга аракет кылабыз да, төмөнкүлөрүн мындай өткө атабыз да. Мисалы зрительский баа болсо, если жөнөкөй эле элдер койсо, анда айырмасы аябай чоң болот да. Критикаларды койсо түшүнүксүз эмнеге. Балким ошол учурга кино балким жарашпай калган, ошон үчүн неме баалар неме болуп калган да, аз болуп калган да. Там 5тен ылдый немелер бар, оценкалар менен кинолор аябай сонун да. Алар кинопрокат аябай укмуш, прям кассовый кино болуп наамдарды алып ошондой кинолор бар, бирок азыр мындай тарыхта алар баалар аябай аз болуп калып калган да. Ошондой кинолор көп.
меники эң биринчи кино сценарий жазган Шайло Жайлоо деген кино болчу. Анда сценарист болгом. Как раз бигеймде 3-курста болчу экенмин ошондо. Анан авторский надзор болуп туруп, ошол киного барганда анда айылда тартылып атканда, анан режиссер Андрей Ершов болчу. Ал кыргызча такыр билбейт да. Бирок режиссер. Анан биздин актерлор анда Назира Айтбекова, Асхат Сулайманов, ошондой актерлор, Мерим Атантаева, алар баары кыргызча билет. Анан ал кадрды коет, а мен авторский надзор барып, неметип тил жагын түшүндүрүп мындай болуп атат, бул сценада мындай айтыш керек деп ошондой болчу да. Анан бир сценага мени өзүң тартыласың деди да. Анан ошо айылдагы, ошо кеминде айылдардагы мындай апалар, эжелер отурган болчу. Алардын арасында мен отурам да. Анан режиссер менен оператор свет коюп атканда бир апа сценарийди окуп туруп, бул сценарийди ким жазды эле, вообще болбой калган сценарий экен го деп атпайбы. Мен дагы билбейм деп мындай. Мен эмес. Анан сен балам сен каяктан келдиң эле, сен кимсиң дейт. Мен актёрмун деп. Ошондой уялган. Андан кийин биздин WhatsApp номерге суроолор келген экен. Аларды да жаңыртып өтөлү. Саламатсыздарбы? Бегайым айымга чыгармачылык ийгилик каалайм. Жеке жашоосу боюнча суроо берген экен. Кандай балдарды жактырат дейт. Аябай актуалдуу суроо болуп атат, жеке жашоосу. Анда бар экен, бирок жаңыртсам сизге кандай болот билбейм. Жигити барбы деген экен. Жигитим ооба бар. Өзү да чыгармачылык чөйрөдөн. Азыр бүт күйөрмандарың окшогон. Ай, деп окшойт. Туятта. Ооба, жогуңуз куту болду. Мына ушундай сүйүктүү каармандар жоопту алдыңыздар. Дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Котман Кеч. Менин бир суроом бар. Режиссерлукту бүтпөй туруп кантип режиссер болсо болот? Радик байке айтып бересизби? Сиз кайсы окууну бүткөнсүз дейт. Мен политехте бүткөм, инженерныйды. Режиссурага ошол ошо өзүм сценарий жазып атып эле кирип кеткем. Башында телевидение болчу, скетч-шоу, эле эмне дейт, эмне жаңылык. Ошондон кийин анан уланып кетти да. Биринчи телевидениеден башталган ошо. Дагы суроо бар экен. Бегайымга чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Мындан ары да чоң ийгиликтерди багынта берсин. Суроом, жакындарың кандай кабыл алышты? Биринчи серияны көргөндө кандай реакциялар болду дейт. Чоң рахмат биринчиден. Мен үй билем, бул тартылып аткан белишчи эмес. Анан съемка бүткөндө ошол апам айткан, үйдөгүлөргө, эжемдерге ушундай сериалга тартылдым деп. Эң биринчи эле эжем айткан, эжеме айткам, эжем эле билген. Андан кийин ошол үйдөгүлөр көрдү, апамдар аябай жакшы кабыл алышты. Азаматсың, жакшы ойноп турсуң деп. Бардык эле атына айткан сөздөрдү. Ошо менин атымда ушун жакшы кабыл алышты. Дагы суроо бар экен. Радик сизге келечектеги режиссерго кеңешиңиз кандай дейт? Тарта бергиле. Кино кыска метраждуу болобу, скетч болобу, вайн болобу, сценарийди жазып, азыр мүмкүнчүлүктөр көп. Мурда мисалы камералар керек болчу, аренда керек болчу, телефон бар. Эксперимент кылып, ар кандай нерселерди тарта берсеңер, баштасаңар баары болот. Ооба. Башында кыскача роликтерден роликтер, вайндар, азыр негизи блогерлер дагы неме болуп кетпеди, өздөрү өзүнө режиссер болуп кетпеди, өздөрү сценарий жазышат, сирдемелерди ойлоп чыгарышат, өздөрүн тартышат. Ошентип эле кетсе болот го деп ойлойм. Вайн тартып эле кетсе деле болот, Азыр медиа продукттун заманы эмеспи? Ар бир адам азыр медиа продукт чыгарат да. Азыр башында айтып кетпедиңизби? Кино бир литература, адабиятты окуп туруп, ошондон кийин сценарий жаратып кино болуп атат депчи. Азыр мисалы кээ бир кинолор бар Кыргызстанда, Вайндан дальше кино болуп кетпеди. Ооба. Мүмкүнчүлүктөр көп да азырчы. Дагы бир суроо бар экен. Гонорар тууралуу маалымат бериңиздерчи дейт. Кандай болду ал жагы дейт. Гонорар тууралуу. Ал жагы сырбы? Мен анткени өзүм бүт жерде иштеген жакта продюсер эмесмин. Чыгармачылык жакта карайм, ошо гонорар жактарды мен айта албайм да. Сизге жакты гонорар? Ооба, жакты. Гонорар негизи бүт жакта ар башка болот. Акчаныкы жакты. Дагы бир сонун билдирүү бар экен. Бегай ажырлуу жылдызды таланттуу жаш актриса экен, ишиңизге ийгилик. Дагы көптөгөн тасмалардын жылдызы болсун деп Кыргызстандары 27-68 деген сонун өзү эле бир гана каалоосын калтырган экен. Чоң рахмат. Дагы билдирүү, бирок бул суроого сиз жооп берип өттүңүз окшойт. Радик Эшимов эмнеге жаңы жүздөрдү издебейсиз, мурунку актерлор менен эле иштеше бересиз деген.
ошол негизи мурда көбүнчө бул биринчи проект болду окшойт. Маркетинг жакка бизге баары болду. Көрөбү көрбөйбү, эң башкысы бизге бул окуя жагып атат. Бизге кандай жакса ошондой кылып тарталы деген ошо чыныгы чыгармачылык болду да. Буга чейинки проекттердин баары коммерция жактан, маркетинг жактан ойлонуп туруп, белгилүү актерлорду деп тапчубуз. Бирок мен ойлойм, мисалы Бигайым бул сериалдан кийин жакында Кудай буйрса жакшы дагы Бигайым аткарган кинолору бар. Ошолор чыккандан кийин, мисалы 2023-24 жылы суперзвезда болуп кетет, анан баары кайра жазышат, ошо Бигайым деле тарта бересиңерби, башка актерлор барбы деп. Негизи ушул комментарийди ошо жаңы эле баштап аткан актерлор жазат го деп ойлоп калдым да. Анткени Россияда, Голливудда деле көп жылдан бери иштеп жүргөн актерлор тартыла берет да, эч ким аларга эчтеке дебейт. Эмнеге Брэд Питт ушу 20 жылдан бери тартылып жүрөт деп эч ким айтпайт да. Бизде ошо ушул эле актерлор тарта бересиңерби деп өзү ойногусу келген элдер жазат окшойт да. Ошо. Билбейм, көптөгөн режиссерлор бар, белгилүү бир эле актерлор менен иштей берет, аларга жагат. Бирок ар кандай образдар менен иштейт да. Бизде ошо негизи мындай ой пайда болгонго ошо режиссерлор дагы күнөөлүү деп ойлойм, анткени көп актерлорду бир эле амплуа менен тарта берет да. Ооба. Дагы суроо бар экен. Бигайымды тасмалардан буга чейин көрбөптүрмүн, эмнеге тартылбай же роль тандайбы деген экен. Мен негизи съемкаларга быйыл эле катышып, быйыл эле тартылып баштадым, ушул жайында эле. Ушул жайында май айында эң биринчи тасмам болгон, бирок ал азыр чыга элек. Андан кийинки февралда чыгат. Кийинки жылы февралда. Кийинки 2023-дүн февраль айында чыгат. Анан дайыр тасма. Мен көрпөйдүм. Көрдүңүзбү? Анан дайырасы дагы, рахмат. Дайырасы дагы ошол тоже жайында тартылды. Ошол акчадан бир ай мурун эле. Анан кээ бир моменттер болуп калат, акчага да барыш керек болуп калат, тиги проектке да барыш керек болуп калат. Анан ошентип тиги сүйлөшүп атып, Оршет плодотворный болуптур бул жыл. Кудай буйрса эмки жылы сизде тасмалардан көрүп калат экенбиз да. Мен кастингке келгенден кийин анан билгем да, что Мирбек Атабековдун клипинде ошо Бигайым аткарган турбайбы депчи. Башында мага кастинг жактан эч ким айткан эмес. Экинчи режиссер бар, Алмаз Жангазиев деген, ал аябай сонун ойнойт. Ошо биз немеге киного неметип көргөнбүз, ошо кастингке обязательно чакыргыла деп туруп, анан бизде кастинг директор чалып ошо неметип байланышканбыз да. Бирок мага ошо келгенде эч ким айткан эмес, мен каяктан көрдүм эле деп. Ойлонуп атам, анан кечке ойлондум, каяктан көрдүм эле деп. Жакында тиги оператордон сурасам, билбейм, ошо мен дагы бир жерден көрдүм деп. Анан ошо балдар айтып калды, ошо кечке Бишкекте. Мен дагы сизди биринчи акча сериалынан эле биринчи көрдүм го десем, ага чейин да көрүптүрмүн да, мен дагы көп байкалаптырмын ал нерсени. Кечке Бишкекте дагы сонун клиптер тартылгансыз. Ал эми биздин болсо сааттын жебеси 16:48 болгон экен. Биздин дагы берүүбүздүн соңку мүнөттөрү экен. Анда мен сиздерге эркин микрофон берейин. Калаа тилектериңиздерди, дагы айта турчу сөздөрүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Кел. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Жана көрөрмандарга ошол жылы сөздөр үчүн дагы рахмат. Мен биринчи жолу интервьюга келип аткан үчүн бүгүн абдан толкундандым. Биз да сыйлыктан отурабыз сиздин келечектеги жылдыздын биринчи интервьюсу бизде болгонуна. Чоң рахмат сиздерге. Ошо Бигайымдын айтылган сөздөрүнө кошулам деп. Негизи ошо көрүүчүлөргө айтмакмын. Кинону, сериалды көрсөңөр, ой пикирлериңерди калтырганга унутпагыла, анткени азыр башында эле айтып кеткендей мүмкүнчүлүктөр аябай көп. YouTube'да чыгып атат, комментарий деген нерселер бар. Силердин ой пикирлериңер менен негизи көп нерсе билинет. Там 90% там сөздөрдүн арасынан там 10% ичинде аябай сонун сөздөр болот да. Калаа тилектер сөздөрдөн эле гана болбойт. Ошо чоң рахмат. Мен да ошо Бигай менен чогуу бир интервьюда отурганга аябай кубанычтамын. Ооба. Мен да сиздерге рахматымды айтайын. Сиздер дагы алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп келгениңиз үчүн дагы. Ооба, сүйүктүү угармандар, берүүбүздү жыйынтыктайлы. Бул чоң экран берүүсү болду. Бизде конокто режиссер жана сценарист Радик Ишимов жана актриса Бигайым Асанокунова болду. Эми кызматта микрофондо мен Жеңиш Шабаклай болдум. Кийинки берүү үчүн амандашканча аман туруңуздар. Чоң рахмат.
жылдыздар. Мукамдуу саунд